Кандайсыңар? Жакшы турасыңарбы? Азаматта. Ош шаарынын тургуну 4 баланын атасы Уланбек Сактанов күн сайын жумуштан соң үй бүлөсү менен бирге убакыт өткөрүүнү адатка айланткан. Ал үйдө телефондорду убактылуу алып коюп, үй бүлө мүчөлөрү менен чай үстүндө ачык баарлашууга көңүл бурат. Анын айтымында балдарды үй жумуштарына тартуу, аларга эмгектин баасын көрсөтүү тарбиядагы негизги кадам. Мында ата-эненин үлгү болушу өзгөчө роль ойнойт. Жумуш дайындап кетебиз. Ошону кылгандан биз результатын сурайбыз. Алар көрсөтүшөт, мактанышат, биз аларга көңүл буруп, ошол айткандарын угуп, жыйынтык чыгарабыз. Алардын көйгөйлөрү болобу, ошолорду да угуп, жакын кабыл алыш керек. Эми бул үй бүлө бул устун катары эсептелет да, бышык устун. Ата-эне 2 устун болот. Эгерде устун бош болсо, ата-эне бош болсо, шып курап түшүп калышы мүмкүн. Ошондуктан биринчиден ошол ата-эне бышык болуп, биринчиден ушул үйдөгү тарбияны беришибиз керек. Анан бунун четин Жубайы Зарипа Жолдошова болсо, ар бир баланын кызыгуусун эске алып, ага ылайыктуу шарт түзүүгө аракеттенет. Балдардын керексиз тиркемелерден жана смартфондун зыяндуу таасиринен оолак кармоо үчүн аларды кесипке үйрөтүүгө, тил үйрөнүүгө жана ар кандай өнүктүрүүчү иш-аракеттерге тартууга өзгөчө көңүл бурат. Анын айтымында бүгүнкү күндө баланы кайсы бир багытка кызыктыруу оңой эмес, чоң күч аракетти талап кылат. Кыздар эмне менен алек болуп атат, эмнеге кызыгып атат, эне көбүрөөк жакын болуш керек деп түшүнөм. Ошо мисалы мына бул кызым тиккенге көбүрөөк жакын, тигиш курстарына беребиз, өзүм дагы билгендеримди үйрөтөм. Чоң кызым бул тилдерди үйрөнүүгө аябай шыктуу. Мына күндөгө мындай кылып карточкаларды кыркып берем, буга тилдерди жазып, бул жакта котормолору бар. Күндө ушуларды жаттайт, өзүнүн расписаниясы боюнча күндөгө ушу 1-2 саат ушул нерселер менен алек болот. Бирок акыркы убакта көптөгөн ата-энелер балдарына жетиштүү көңүл бура албай жатышат. Айрымдар баласынын күнүнө канча убакыт телефон колдонуп жатканын да байкабайт. Баланын психикалык жана эмоционалдык ден соолугун сактоо үчүн жаандуу баарлашуу абдан маанилүү. Бул багытта ишке ашып жаткан Апа мен менен сүйлөшчү компаниясынын алкагында ар түрдүү иш-чаралар уюштурулууда. Социалдык педагогдордун айтымында өзгөчө мектеп курагындагы балдар ушундай байланыштарга муктаж. Азыр биринчи бизде маселе, көйгөй маселе ошо телефон болуп атат. Азыр телефон болгон үчүн балдарды көп алаксытып атышат. Сабакта дагы ушундай кылып атышат. Бирок чектеп атабыз. Чектегенибизге карабай, окуучулар ошо телефон. Анан үйдө деле телефон көйгөй көбүрөөк болсо керек дейм. Ата-эне көңүл бурбайт балдарга. Психолог Дөөлөткан Кабыкованын айтымында акыркы 2 жылда балдардын смартфонго көз карандылыгы боюнча кайрылуулар кескин өскөн. Азыр ошо балдар менен сүйлөшө келгенде, өспүрүмдөр менен атам менен сүйлөшпөйт, апам менен сүйлөшпөйт. Эптеп эле балдардын курсагын тойгозуп койсо, жакшы кийим жакшы тамак берип койсо, жакшы кийим, анан жакшы садик, анан кийин садиктен, мектептен талап кылат дагы, ата-эне өзүнөн талап кылбайт. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы берген маалыматка ылайык, быйылкы жылдын 5 айында 18 жашка чейинки өспүрүмдөр арасында 2 өз өмүрүнө кол салуу фактысы катталган. Бул кайгылуу окуялардын себептеринин бири ата-энелердин баланын ички дүйнөсүнө көңүл бура албагандыгы дешет адистер. Нуржамал Алымкулова, Нурсултан Абдыкарим уулу, ЛТР, Ош шаары.